Орусияда 14 августтан тарта мигранттарга карата пландан тышкары катуу рейд жүргүзүлөт. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыкты. 14 августтан тарта Москва шаарында жана Москва облусунда мигранттарды текшерүү иштери башталат. Буга себеп мигранттар катышкан чыр-чатактардын көбөйүшү түрткү болгон. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, чет өлкөлүк жарандар жасаган кылмыштардын саны 2021 жылы 5%га өскөн. Мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнүн себептеринин бири жакында орун алган Кузминки метросундагы кыргыз-тажик массалык мушташы негизги себеп болгон. Буга байланыштуу полиция жана Росгвардия кызматына эмгек мигранттарынын жашаган жерлеринде мөөнөтсүз рейдтерди өткөрүү тапшырылган. Ошол эле учурда 14 августтан тарта Москва шаарында жана Москва облусунда таксист аталышындагы рейд да башталмакчы. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери, тактап айтканда мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери Москвадагы такси кызматтарында иштеген эмгек мигранттарын текшерет. Ар бир мигрант бирдиктүү базада болуусу шарт. Талаптар аткарылбаса өлкөдөн чыгарылат.